Жыл сайын уюштуруу салтка айланып калган жарманке шаар тургундарынын көңүлүн бурду. Баардык эмгектер Кыргызстан менен дипломатиялык байланышы бар өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө таандык. Элчилик кызматкерлери өз элинин тамак ашы менен тамшандырды. Улуттук колориттеги буюм тайымдар, кийимдер да көз жоосун алат. Ja, herzlich willkommen am deutschen Stand. Wir haben hier sehr Крендель менен алмадан даярдалган пирогту немис ашканасынан көп көрө аласыз. Аны бул жерге өзүбүздүн кызматкерлер жасап алып келдик. Кыргызстанга келгенден бери Ноурус майрамын өзгөчө салтанат менен белгилейбиз. Мындай көргөзмө пандемия учурунда токтоп калган. Азыр кайра жанданып, уюштурулганына кубанып жатам. Япония, Кытай, Түштүк Корея, АКШ, Германия, Россия, Өзбекстан, Иран баштаган 16 өлкөнүн Кыргызстандагы элчилери жарманкеде дастаркон жайып бири-бирине баш бакты. Биздин суши көпчүлүк кыргызстандыктардын сүйгөн тамагы. Аны атайын жасап жарманкеге алып келдик. Колубуздан келишинче даамдуу кылганга аракет кылдык. Кыргызстанда даярдалган айрым продукцияларда Японияда суроо талапка ээ. Маселен, кыргыз балын бул жакта келе электе эле үй бүлөбүз менен пайдаланчубуз. Жумуштан чыгып келет, ушул жерде жарманке болуп атканын көрүп, кайрылып баарысынын мисалы башынан баштап аягына чейин бир кыдырып чыктым. Ар бир улуттун өзүнүн баягы улуттук тамак ашы бар экен, баарын көрүп чыктым. Анан Өзгөчө кайсы өлкөнү жакты? Өзгөчө мына жаныбызда турган казактардыкы жакты бул жерде. Казактардыкы жакшы экен тамак ашы. Тигил жакта Швейцарияныкын көрдүм. Алардыкы дагы жакшы жасалыптыр. Жарманкенин өткөрүлүшү достуктун, кызматташуунун жана гумандуулуктун да белгиси. Продукцияны сатуудан түшкөн каражат кайрымдуулукка жумшалат. Улуттук кийимдерин, улуттук тамактарын сатышат биздин шаарлыктарга. Анан кийин чогулган бүт акчалардын баары эки мектепке берилет, Панфилов интернатка, анан кийин Кара Суудагы интернатка. Ошо 1-июнга топтоп атышат. 1-июнда билесиңер да эл аралык балдардын күнү. Аны ошого ошол акчалардын баары топтолуп, дипломатикалык корпустан барып жеткирилет. Жарманке 17 мартта жыйынтыкталат. Калугул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.